Чаткал районундагы Сумсар айылында 300 орунду тигүү фабрикасы курулду. Жеке ишкер Асель Атабекова буга чейин Бишкек шаарында тигүү ишканаларын иштетип келген. Чет өлкөдөн келген, Турциядан, Италиядан и Кытайдан алып келинген оборудованиялар. Ошон үчүн ойлойм, бул биздин фабрикабыздын аты өзүнүн качествосы менен, сапаты менен, анан кийин өзүнүн баягы кандай айтсам, бир өзгөчө башка фабрикалардан айырмалануу, коллектив менен өзгөчөлөнүп, ушул жерден биз жакшы кыргызстандык бренд болуп иштейбиз деп ишенем. Сумсар айылында кыз келиндер үчүн жакшы шарт түзүлдү. Өз айылыңда өз үйүңө жакын жумушчу орун түзүлгөнүнө кубанычтабыз. Жакшы шарт, жакшы төлөм издеп сырткы өлкөлөргө кетпей, балдарыбыз, жакындарыбыздын жанындабыз дешет мында эмгектенген тигүүчүлөр. Ушундай регионго аябай жакшы фабрика ачып койду. Негизи мен Бишкекте иштеп келгем. Ал жакта эми мындай кичинекей жеке менчиктерде иштеп, ал жакта мындай кандай десем, конвейерный, поточный эме менен биз тиккен эмеспиз да, негизи. Аябай жакшы эме экен. Келип, мынакей биздин дагы бир Бишкектен келген технологубуз мага келип үйрөтүп, могу бардыгын. Өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгү өлкөнүн казынасына салым. Ишкер айымдын айтымында 300 орундан 500 орунга чейин кеңейтүү максаты бар. Даяр товарлар Казакстан, Россия өлкөлөрүнө келишимдин алкагында экспорттолууда. Монголия өлкөсүнөн да суроо талаптар бар. Анткени товардын сапаттуулугу бренд. Классикалык кийимдерди тигүү, бычуу, чийүү үчүн техникалык шарт заманбап. Атайын адистер эл аралык сапатка ылайык окутуулардан өткөн. 300 орунду ири өндүрүш ишкана ачылып, бул жерде азыр 300 орунду ишкана ачылганы турат, ачылуу алдында турат. Көптөгөн отурган кыздарыбыздын баары жумушсуз, кыздар баары жумуштуу болушуп, булардын үй бүлөсүнө эле эмес, мамлекетке дагы өнүгүү салым болот, экономикасы көтөрүлөт деп биз аймакта сүйүнүп атабыз. Тигүү машиналары Турция, Италия өлкөлөрүнөн алынган. 150ге жакын тигүү, бычуу, кыркуу, өлчөө сыяктуу иш аткарчу машиналар орнотулган. Ал эми айлык акынын баштапкысы 15 000 сомдон башталып, 35 000 сомго чейин төлөнөт. Бул жол зарплата боюнча булар азыр үйрөнүү биринчи этап. Биринчи этапта бул жерде зарплата 15 000ден баштап 35 000ге чейин. Келечектеги план булар нормаларын аткарып, ушул айыл жергесинде $400 $450 кем эмес зарплата алышат, Кудай буйруса. Азыр бул деген жеңилөнөр. Айыл үчүн бул аябай чоң акча экен, берекеси өтө чоң. Ошон үчүн баягы Бишкекте биздин аракет кылган жумушубуздун мындай ушунчалык бишкекалардан ыраазычылыгын көрүш бизге өтө кыйын болчу да. Конкуренция чоң, кыздар кетип калат. Бул жерде болсо айыл жергеси үчүн бул чоң жакшы чечим экен. Ири ишканада кызматкерлер үчүн ашкана, жуунуучу, эс алуучу бөлмөлөрү шартташтырылган. Фабриканын сыртында брусчатка, асфальт төшөө, айланасын иретке келтирүү иш аракеттери кызуу жүрүүдө. Жакынкы 10 күндө толук кандуу пайдаланууга берилери максатталып турат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.